Аймақтық кабарчылар тарабынан даярдалган жаңылыктар топлому менен мен Нурай Кайратова таныштырам. Саламатсыздарбы? Токмок шаарындагы инфекциялык оорукана кыска мөөнөттүн ичинде капиталдык ремонттон өтүп эксплуатацияга берилди. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуса да, дарыгерлер үчүн да, Чүй облусунун тургундары үчүн да жеңилдиктер жаралат. Теманы кабарчыбыз улантат. Токмок шаарындагы инфекциялык ооруканасы буга чейин кароосуз калып, колдонууга мүмкүн болбогондуктан бир бөлүгү гана иштеп келген. Дүйнө элинин башына келген COVID-19 апаты бул оорукананын канчалык деңгээлде маанилүү экендигин көрсөттү. Мындан улам үстүбүздөгү жылдын июль айында ремонту башталган бейтапкана бүгүн колдонууга берилди. Ар дайым үчүн эшик ачык. 216 орунга ылайыкталган инфекциялык оорукана капиталдык ремонттон өтүп, желдетүү жана жылытуу системасы, суу түтүктөрү, эшик терезеси толук алмаштырылды. Сырткы жана ички жасалгалоо иштери да жүрдү. Бул аракеттер июль-август айларында катталган кооптуу, кайгылуу окуялардын кайталанбашын алдын алуу, калктын саламаттыгына кам көрүү үчүн жасалууда. Ушул жаңы филиал мындай ак жолтой болсун. Июльдө болгон окуялар кайталанбайт деп мен ишенгим келет. Алдын алына бүт даярдыктар азыр жасалып жатат. Чүй областу гана эмес, жалпы Кыргызстан боюнча больницаларды текшерип, кыдырып чыгабыз. Анан жанакы дарылар боюнча дагы запастар баардыгына азыркы кыска мөөнөттө келе жаткан 2-3 айга жетиштүү деп ошондой отчеттөрдү алып жатам. Мен эми жаңы киришип, жаңы иштеп жатам. Анан оорукананын жетекчилерине кайрылып кетет элем. Кошумча сураныч кызыл зонада иштеген докторлорго дарылар, СИС, маскалар жетиштүү болуш керек. Имаратты толук ремонттон өткөрүү үчүн 45 миллион 700 миң сом сарпталды. Анын 12 миллиону Чүй облусунун фондунан бөлүнгөн. Каржы убагында бөлүнгөндүгү үчүн иштер тез аранын ичинде аткарылып, бейтапкананы ишке киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эгер азыркы күндөгү эпидемиологик ситуацияны Чүй областы боюнча ала турган болсок, бүгүнкү күндө 457 койка место бар. Анын ичинде 284 адам бейтап бүгүнкү күндө ага жатат. Анын ичинде 173 бүгүнкү күндө мындай бош орунду койкаларыбыз бар Чүй областы боюнча. Андан кийин мынакей жакшы маанай болуп жатат. Салтанаттуу ачылышта 216лык орунду бейтап ачылып жатат. Дүйнө, анын ичинде Кыргызстан оор кырдаалда турганда өз жанын аябай элдин саламаттыгы үчүн күнү-түнү эмгектенген чыныгы баатырлар, дарыгерлер экендигин мезгил көрсөттү. Бейтапкананын ишке кириши ден соолук сакчылары үчүн жеңилдиктерди жаратып, бейтаптарга ыңгайлуу шарт түзүп берери талашсыз. Реанимационное отделение рассчитано на 10 коек. Жандандыруу бөлүмү 10 орунга ылайыкташтырылган. Керектүү медициналык жабдуулардын баары бар. Дегеним 4 ИВЛ, 72 кычкылтек концентраты, кардиомониторлор жетиштүү санда. Ошондой эле оорукана борбордук кычкылтек берүү кызматына кошулду. Имаратка заманбап медициналык аппараттар, жаңы жабдуулар, керектелүүчү эмеректер алынып келинген. Учурда анда 30га жакын бейтап дарыланып жатат. Кошумчаласак, республикалык бюджеттин эсебинен Бишкек Ош шаарында жана Нарын облусунда инфекциялык оорукана курулууда. Ал эми 9 бейтапкана толугу менен ремонттон өтүүдө. Мунара Кадырдин кызы, Самат Асанбай уулу, СТВ. Сузак районуна караган Жаңы Дыйкан айылындагы каналга жаңы көпүрө курулууда. Эске салсак, 2012 жылы аталган айылда суу каптап, жергиликтүүлөр бир топ зыянга кептелген эле. Эми мындай жагдай кайталанбашы үчүн өкмөттөн көңүл бурулуп, учурда канал тазаланып, көпүрө салынууда. Жаан-чачын көбүрөөк жааса, мындагы айыл тургундарын түйшөлткөн маселе сел коркунучу. Мындан 9 жыл мурун турак үйлөрдү суу каптап, жашоочулар бир топ түйшүккө түшкөн эле. 2012 жылы айтсам, 2012 жылы каттуу жамгыр жаап, сел каптаган. Ал селден мисалы мына биздин үй чоң үйүм болот, атамын үйү. Сел чоң сел келип, даже коңшулардын дагы мындайлардын агызган да. Десем, бизде мисалы тумбочка холодильниктен бери аткан, казан очоктон бери. Анан азыр ушул күндө ушул жакшы нерселер болуп атат. Өкмөтүбүз көпүрө куруп берип атат.
Бул деле өтө чоң нерсе. Каналыбыз жакшы казылып атат былтыр караганда. Ушул ыраазычылык билдирем өкмөткө. Сел каналын тазалоо иштери менен кошо узуну 7 метр, туурасы 5 метр болгон көпүрө да кошо салынууда. Бул жайды жээктей жайгашкан 70 кожолук бар. Каналдын тазаланышы айттырбай келген сел апатын алдын алууга толук негиз бар. Ачадан баштап келген суу ушул менен түшүп кетет. Бизден түшөт дагы муну Камышбашы деген айыл менен аралап ушул жактагы канча үйлөрдү немеге жаратты булар, керексиз кылды. Ошонун эсебинен мына быйыл жакшы муну айыл өкмөтүбүздүн эсебинен айыл өкмөтүнүн башчысы муну замы болушуп булар биздин коопсуздугубузду сакташ үчүн муну МЧС тарабынан азырап келип каздырып атат. Көпүрөгө айыл өкмөт тарабынан тендер жарыяланып, аны Бек курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясы 2 миллион 135 миң сомго утуп алган. Мындагы жумуш 4 ноябрда башталып, учурда жумуш кызуу жүрүүдө. Биз Бек курулуш жеке ишканасынан иштеп атабыз. Көпүрөнү Кудай буйрса мына 2 айдын ичинде бүтүрүп, элдерге эксплуатацияга беребиз. Сапаты жагынан, башка жагынан жооп беребиз 100%. Сел канал 1 километр 250 метр казылат. Көпүрөнүн курулушуна мамлекеттен 2 миллион 135 миң сом бөлүнгөн. Курулуш 2 айда жыйынтыкталып, пайдаланууга берилмекчи. Барчынай Жанзакова, Казбек Курманбеков, Сузак району жаңылыктар үчүн. Талас жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы алдыда келе жаткан кыш мезгилине толугу менен даяр. Бул тууралуу ишкананын башкы инженери Кутмидин Саадабеков билдирди. Аталган ишкананын негизги милдеттеринин бири жогорку чыңалуудагы электр тармактары жана анын күчү аркылуу сапаттуу электр энергия менен камсыздоо. Талас облусунун аймагында 12 жогорку чыңалуудагы электр тогу менен камсыздоочу көмөкчү чордондору бар. Алардын эң чоңу Семетей подстанциясы. Аталган көмөкчү чордондун чыңалуусу 220 киловольт, ал эми кубаттуулугу 250 мегавольт амперди түзөт. Бул 2 линия Таластагы чоң подстанция бар, ошого барат, 2 линия барат. Андан чыкары, беде Кең кол деп турбайбы? Кең кол. Бул Чат базар деген чоң подстанция бар, өйдөңкү зонада. Ошо тарапты тейлейт бул Талас областын, Талас районун. Андан кийин Победа линиясы бул 110 киловольт. Победа линиясы Бакаятага барат, андан чыгып Кировкага барат. Кировкадан чыгып Жамбулга чейин кетет линия. Бул подстанция аркылуу аймагыбыздын бардык район шаарларындагы ири подстанциялар жогорку кубаттуулуктагы электр энергия менен камсыз болушат. Андыктан күз-кыш мезгилине даярдык өтө кылдаттык менен ишке ашырылат. Эч бир жабдыкта кыш мезгилине кемчилик болбосу зарыл. Чыңалуусу 220 киловольт Семетей подстанциясынын негизги кызматы бул үзгүлтүксүз электр энергия менен Талас областынын бардык электр ишканаларын камсыздоо. План график боюнча жыл сайын жаз айынан, март айынан баштап сентябрдын аягына чейин пландаштырып коюлат да. Быйылкы жылдын эсебинен айтып кете турган нерсе, ошо план график боюнча иштердин баары толугу менен аткарылып 100%. Азыр Кудай буйрса кышка толук дайынбыз деп айтып кетмекчимин да. Семетей жогорку чыңалуудагы подстанциясынын аймагыбыздагы 6 көмөкчү чордону электр энергиясын алат. Талас подстанциясы ошолордун бири. Жогорку чыңалуудагы электр энергиясы менен калкты камсыз кылууда, аталган ишканада кышкы мезгилге толугу менен даяр. Бул Талас көмөкчү чордонуна биз дагы өзүбүздүн график боюнча жумуштарды аткарганбыз. Бу да капиталдык оңдоо негизинде трансформатор көмөкчү чордонду Т1 23 мегаватты 40 мегаватт кылып оштуруп, кышкы даярдыкка биз толугу менен даярдык болуп, бул жерден ар бир тетиктерди биз майлап сурдоо менен анын майын абыштырып, кышкыга толугу менен бизде даярдыктан өтүлгөн болчу. Негизи мекеменин кызматкерлери кыш мезгили аяктары менен облусубуздагы 14 подстанциянын ремонтун өз кезегинде аткарып, калктын үзгүлтүксүз жарык менен камсыз болуусун шартташат. 2020-2021 жылкы күзгү мезгил
кышкы өткөн мезгилине карата быйылкы ремонт жумуштары жүрүп аяктап калдык. Анан быйыл коронавирус инфекциясына карата карантин киргизүү боюнча ага карата чектөөлөр болуп, ремонт иштерине тоскоолдук болуп, ошону белгилөө кетели. Ага карабастан биздин ишкананын кызматкерлери баягы пландоо жумуштар көмөк чордондордо жана аба чубакларында өз убагында бүтүрүүгө аракет кылып аяктап калдык. Облусубуздагы жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасына аймагыбыздагы 14 подстанция карайт. Бул көмөкчү чордондордун жаңысы 2000-жылдары салынса, эскилери 1965-жылдарда орнотулган. Учурда бул подстанциялардын баары мекеме кызматкерлеринин күндүр-түндүр көз алдында. Анткени калктын электр энергиясы менен тынымсыз камсыз болуш үчүн ишкана өрөөндүбүзгө келүүчү токтун сапатын жогорулатуу, жоготууну азайтуу милдетин аткарышат. Гүлмайрам Кенжекулова, Бакперде Ашубеков, Урмат Догдурбеков, Талаш шаары. Түп районундагы билим борборунун жетекчилиги айыл жерине тооккана салуу долбоорун иштеп чыгышты. Бул долбоордун алкагында ар бир айыл аймакка тоокканалар салынуу пландалууда. Долбоордун максаты айыл жериндеги бош жарандарды жумуш орду менен камсыз кылуу, тоок чарбачылыгын өнүктүрүү жана ишкерликти өркүндөтүүгө багытталган. Тоок чарбачылыгы бүгүнкү күндө айыл жергесине ылайыктуу кирешелүү тармактардын бири болууда. Андыктан бул тармакты өнүктүрүү боюнча Түп районундагы билим борборунун жетекчилиги айыл жерине тооканаларды салуу боюнча долбоор жазып, бет ачаарын жасады. Бул долбоордун алкагында Түп районундагы ар бир айыл аймакка 300 тоок баткан тооканаларды салуу демилгеленген. Муну менен айыл жериндеги жумушсуздукту жоюу, тоок чарбачылык бизнестерин өнүктүрүү маселелери каралган. 5 сомдон алып эле кайра биз жөжөлөбүз башка областка, башка чүйгө, ошо менен эле биз Түп районундагы элдери азыр жөжө сатып алчу, 35 сомдон. Ошондо 1 миллион түшөт, мейли 1 миллиондон аз эле түшсүн. 200 миң таза түшүп турса эле 1 миллионго жакшы кирешет да биздин азыр Түп районунда. Учурда аталган долбоорду билим борборунун жетекчилиги каржылоо булактарын издөөдө. Долбоор боюнча ар бир салынган шарттары бар тооканалардын наркы $10.000 түзөт. Ошондо жалпы долбоордун баасы 10 миллион сом. Салына турчу тооканалар бир өңчөй стандарттык типте 6 бөлмөгө ылайыкташылып курулат. Тооканалар ошо салынганда бүт район боюнча бирдей стандарт тооканалар болот, бардык шарттары менен. Анан бул 6 бөлмөлүү болот. Бүт бары ичинде жылытуу системалары киргизилген. Баягы тамактандыра турган жерлери бардыгы түзүлгөн. Булардын бардыгы мисалы бир бөлмөсүнө, 2 бөлмөсүнө бай асыл тукум тоокторду багылат. Калган 4-өнү мисалы жөнөкөй тоокторду багышат. Ошондой жакшы шарттары менен түзүлөт. Долбоор ишке аша турган болсо, тооканаларды салган ишкерлер Түп районундагы билим борборунан айлык курстардан күйөөсү жубайы менен окутулат. Бул долбоордун эң негизги максаты тоок чарбачылыгын өнүктүрүү, жумушсуздукту жоюу, жергиликтүү бюджетке киреше табуу жана ишкерлерди колдоого багытталган. Долбоордун негизги максаты баягы айыл жериндеги баягы элдин жашоо шартын көтөрүү максатында ишке ашырылган турат да. Азыр каржы маселесин буга чейин Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан миллион сом бөлүнгөн. Ушул долбоорду колдоо иретинде инкубаторлорду алып берип, азыр өзүңүздөр алдыда уктуңуздар, баягы ар бир айыл өкмөткө бирден инкубатор коюп, ошо элди баягы аз камсыз үй бүлөлөрдү ушу жумуш менен камсыз кылуу, баягы жашоо шартын көтөрүү максатында. Түп району боюнча каттоодо жумушсуз 300дөн ашык жаран бар. Быйыл Түп райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан жумушсуз бош жаткан жарандар билим борборунда окутулду. Быйылкы жылга 140 адам каралган болсо, бүгүнкү күндө алардын 97си жеринде ар кандай кесиптер боюнча билим алышты. Бүгүн алар кесиптик окуу жайды аяктагандыгы үчүн сертификат алышып, түрдүү кесиптердин ээлери болушту. Окуу Түп райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан каржыланууда. Бир курстук окуунун баасы 3000 сомдон 4000 сомго чейин. Биз мына көп жылдан бери билим борбору менен
кыска курстагы кесиптик окууларды окутуп келатабыз. Ачында повар, швея, электр сиретүүчү, кайра иштетүү, сүт продуктысын ошондой окууларды кыска курстарда окутуп, жылда коюлган планга ылайык биз окутуп келебиз. Биз билим окутуу борбору менен жана ошондой эле кесиптик лицейлер менен келишим түзүп, келишимдин негизинде булар бизге тийиштүү сметаларын беришет. Ошол сметаларын карап, анан тактап, кадимкидей тендер аркылуу биз кимиси тендерден утса, ошолордун сметасын карап, анан бизге ылайыктуу окуу шарттарын, акы, ар бир окуучунун акысын карап эметебиз. Бүгүнкү күндө ошо билим борбору менен окутуп атабыз. Учурда билим борборунда 11 кесип боюнча окутуу жүргүзүлөт. Борбор тоок чарбачылыгы боюнча жаңы курстук окууну пландап жатат. Жазгүл Сатаева, Таалай Эргешев, Сергей Мишенко, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Түп районунан. Соңкөл көлүнүн мыйзамсыз балык уулаган топтор кармалды. 4 ноябрь күнү аталган көлдүн аймагында жүргүзүлгөн биргелешкен рейдтин жүрүшүндө Соңкөл көлүнүн түндүк батыш тарабынан мыйзамсыз балык кармоо менен алектенген адамдардын 2 тобу аныкталды. Анда мыйзамсыз иш-аракет кылган жарандарга экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын кызматкерлери тарабынан мыйзам чегинде протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Мына көрдүңүздөр, могу горизонтто бар, мына моторлук айып чыкты. Мына могу жерде дагы бар экен, бирок ошо бар. Соңкөл көлүнүн аймагында мыйзамсыз балык уулагандарга карата Каратал Жапырык мамлекеттик коргоо менен экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын Нарын регионалдык башкармалыгы биргелешкен рейд уюштурду. Рейдтин жүрүшүндө балык кармоо боюнча бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Бер чыкырды, эми сүйлөшөлү, көрөлү. Анда деген биз моторко жиберебиз артына. Мыйзамсыз балык кармоо менен шектелген бул жаран Соңкөл көлүнүн түндүк батыш тарабында жеке жолдоштору менен атайын үй куруп орун алган. Биз барган учурда өзүн жөн гана эс алып жүргөн адам катары тааныштырган. Бирок текшерүү жүргүзүлгөндө мыйзамсыз кармалган 10дон ашык пелет жана сига балыктары жана алардын 3 килограммга чукул икралары табылды. Эрнис. Бул качан балыктар? Качан кармалган? Көчөкү. Көчөкү. Тор менен кармаган. Икра дагы ошо көчөкү. Алдымдан чыккан икра бар. Силерде документтер жок, өзүңөр. Кайсы айылдын балдар? Кызартайлы. Жыйынтыгында балык кармоо боюнча эч бир уруксаат кагаз болбогондуктан мыйзамсыз балык кармоо боюнча шектелип жаткан жаранга протокол түзүлүп, айыппул салынды. Андан соң көлдүн ушул эле аймагынан балык кармап жүргөн адамдардын дагы бир жоон тобу аныкталды. Өздөрү болсо эс алып жүргөндүгүн гана айтып, мыйзамсыз кадамдарды жасагандыгын жашырганга аракет кылышты. Оштон? Оштон каядан? Өзүнөн. Биякты эмне алып жүрөсүз? Оштон болсо. Ойноп жүрүм. Ойноп? Ойноп эс алып жүрүм, эчтеке билмешим жок. Эмелекке балыктар кимки? Мага эмне айырмасы? Жегенди билем, кармаганды билбейм. Ушу сууктун күнү киши жок жерде. Көрүш керек дейм, Соңкөлдү көрүш керек, жер көрүш керек. Обязательно балык кармаш үчүн эле келиш керек. Бирок жашаган чатырларын текшерүүгө алган учурда меш үстүндө куурулуп жаткан балык жана жаңы кармалган пелет жана сига балыктарынын 40ка чукулу табылды. Текшерүүнүн жыйынтыгында кармалган балыктар мыйзамсыз жол менен кармалганы аныкталды. Мындан улам аталган жарандарга мыйзам чегинде чаралар көрүлдү. Жанагы кармалган фактылар боюнча ошол Айыл чарба министрлигине, ошол жергиликтүү администрацияга бардыгын беребиз. Сиздер өзүңүздөр болгондой. Мындай калтырбаш керек, биз ойлойбуз. Азыр Каратал коргоонун жетекчиси менен мына Нарын районунун балдары менен биз областын жетекчи каршы эмес буга. Байма-бай өткөрүп туруш керек экен да. Негизинен Соңкөл көлүнүн 5тен 1 бөлүгү Каратал мамлекеттик жаратылыш коргоонуна караса, калган 4 бөлүгү Соңкөл балык чарбасына тийиштүү. Бирок бул мекеме тийиштүү иш-аракеттерди көрбөгөндүктөн мыйзамсыз балык кармаган топтордун аягы суюлбай келет. Ал эми кармалгандар болсо балык башына 1050 сомдон айыппул төлөө менен кутулушууда. Мындай жагдай жаратылыш байлыктарын саналуу жылдарда жок кылууга алып келери турган иш. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, жаңылыктар.
Эми аз камсыз болгон жалгыз бой энелер үйлүү болушат. Мындай саамалы Кош облусунун Алай районунда ишке ашууда. Аталган райондун Гүлчү айыл өкмөтүндө социалдык шаарча түптөлүүдө. Жалпысынан 16 үй тургузулуп, азыркы учурда ичи жана сырткы оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жаткан кези. Кененирээк аймактык кабарчыбыз баяндайт. Ош облусунун Алай районуна караштуу Гүлчү айыл өкмөтүндө социалдык шаарча түптөлүүдө. Бул жердеги 6 үйдүн ичи тышы шыбалып, тамы жабылып, кийинки процесске даяр. Ал эми калган 10 үйдүн дубалы тургузулуп, тамын жабуу жана ичи сыртын шыбоо аракеттери көрүлүүдө. Суук түшкөнүнө карабай, иш ыргагы кызуу. Анткени үйлөрдү жыл аягына чейин бүтүрүп пайдаланууга берүү пландалган. Бул жагына сөз жок. Мен мунага сөзүңүзгө кошулабыз. Эң туура айтып Айрыкча муну эле да туура айтасың. Буту болду чечип берет. Долбоор Ас-Сафа уюму тарабынан каржыланып, үйдүн ар бирине 2 миллиондон ашык акча коротулат. Тамдар заманбап түрүндө салынып, 4 бөлмөдөн турат. Ар бир үйдө өзүнчө жылытуу системасы болот. Андан сырткары азык-түлүк дүкөнү салынып, балдар ойноочу атайын футболдук аянтча да курулат. Бул үйлөр ошол баягы турмуш шарты оор, ошо үй бүлөлөргө ошолорго берилет, тапшырылат. Биз июнь айында баштаганбыз. Өз ноябрга бүтүшүбүз керек болчу. Мына баарыңыздарга белгилүү болгондой, ушу пандемия бизге таасир этти. Кудай буйрса тез күндөрү бүтөбүз. Жалпысынан аймакта 100 үй бүлө турак жайга муктаж. Жергиликтүү бийликтин демилгеси менен аткарылып жаткан калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү, турак жай жана башка социалдык объектилер менен камсыздоо аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашырылууда. Нурай Кайратова, Азамат Байитов, Самат Сайдамат уулу, Ош облусу. Ушуну менен аймактар алакасы программасы жыйынтыкталат. Кызматта Нурай Кайратова, кечиңиздер көңүлдүү улансын.